Ысык Көл облусунун Жети-Өгүз районунда Саякбай фонду жана Тосор коому биргеликте уюштурган Эр Жанек 200 жыл аттуу маареке тою өттү. Бул иш-чарада ар бир облустан келген 45 манасчы 3 күн 3 түн манас айтышты. Маарекеге катышкан Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев Жанек баатырдын 200 жылдыгы жогорку деңгээлде уюштурулгандыгын айтып, кийинки муундар тарыхты унутпаш үчүн ушундай иш-чараларды көбүрөөк өткөрүп туруу керек экендигин билдирди. Бул туурасында кабарчыбыздын материалы. Бугунун желден урусунан чыккан Эр Жанек 1816-1892 жылдары жашап, Ысык көлдүн тескейин байырлаган. Эл оозунда жана Кыргыз санчырасында Желден Жанек деген ат менен да белгилүү. Эли жерин бөтөн кишиге бастырбаган баатыр болгону да айтылып келет. Бугу урусунан чыккан баатыр санчырачылардын айтымында кокондуктарды Коңур өлөң, Барскон, Каракол чебинен кубалап чыккан. Мына ушул баатырдын 200 жылдык мааракеси Жети-Өгүз районунун Тосор айылында өттү. Мааракеге карата манасчылар 3 күн 3 түн тынбай манас айтышты. Баатырды эскерүүгө арналган иш-чарага республиканын бардык аймактарынан келген манасчылар катышты. Иш-чаранын уюштуруучулары мааракени жогорку деңгээлде өткөрүүгө бардык аракеттерин жумшап, Жанек баатырдын эрдиктери эч качан унутулбай тургандыктарын айтышты. Эр Жанек атабызга сый урмат көргөзүү ниетинде ушундай тойду мааракени уюштурдук. Ушуга келип катышып бергениңиздерге, оюндарга, зоокторго күбө болгондоруңузга чоң рахмат. Анча мынча капа болтундай ката кетип калса кечирип коюңуздар. Бул мааракеге арналып Гөлжекте этнокомплекс ачылып, таш сахна жасалган. Иш-чаранын алкагында Жанек баатырды даңазалап, атайын театрлаштырылган оюн-зоок көрсөтүлдү. Кагылайын Ысык көл, канча кылым барыттым. Улуу кыргыздын тукумдары, Айкөл манастын урпактары да бириндей ак илбирс түшүп келгенде берген екен. Жанек деп ат коюшту. Жанек баатырдын 200 жылдык мааракесинде кыргыз искусство чеберлеринин, фольклордук жана эстрадалык топторунун концерти тартууланып, кыргыздын аттын кулагы менен тең ойногон кыз жигиттеринен турган каскадерлор тобу элди өз өнөрлөрү менен таң калтырды. Иш-чарага катышкан Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев Жанек баатырдын эл жерин сырткы душмандардан сактоодогу эрдиктерин айтып, кийинки муундар мындай баатырларды унутпаш керек экендигин билдирди. Бул жерде Эр Жанек баатырыбыздын эрдиги жөнүндө, биздин жерибиздин коргошу жөнүндө бир топ анын биздин элибиздин биримдигин жөнүндө сөздөр айтылып кетти. Биз ошол эрдигин баалап, урматтап, таазим этип, ар дайыма эстеп жүрөлүк. Биз кыргыз эл ар дайыма биримдикте өз ата-бабаларыбызды, биздин кадас салттарыбызды сактап, сыйлап, ар дайым урпактарга өткөзүп берели. Бүгүнкү Ысык көлдүн жээгинде эл аралык маанидеги иш-чара өтүп атканына мен абдан кубанып, сүйүнүп атам, урматтуу Ысык көлдүктөр. Ар дайым ушундай баатырлардын, биздин ата-бабаларыбыздын атын өчүрбөстөн бүгүнкү окшогон мааракелерди өткөзүп жүрөлүк. Мааракенин алкагында кыргыз кол өнөрчүлөрүнүн эмгектери көргөзмөгө коюлуп, улуттук оюндар боюнча мелдештер уюштурулду. Мындан тышкары Тосор айылынын кире беришинде Эр Жанекке арналып салынган күмбөздүн ачылышы болду. Изат Шугуралиева, Азамат Тагаев, Жалбырак ТВ.